Бул зомбулукта бул жерде 3 нерсе мындай каралат да. Жанагы преследователь, ал өзүнүн преследователь, жертва, андан кийин спасатель. Кээ бирки учурда биз жертва болуп калабыз ушул преследовательге, кээ бирки учурда биз спасатель болуп алабыз. Бул жерде дагы мындай айтканда ар кимдин жашоосу да ар кандай да, себеби бул преследователь эмне себептен бул бизге мындай айтканда кээ бирки инсандарды билесиздерби, ал агрессиясыны кармай албайт дагы, уже болду, өтүп кетсе деле ал все равно аркаңдан чуркап жүрүп мен сага эмне дедим деген сыяктуу, уже ал нерсе өтүп кетсе деле ушунда аркасынан барып туруп добивать этиш керек да. Мындай айткандачы, анын жанын койбой ушундай жанын суйруп ала тургандай болуп, мени угасыңбы жокпу деген сыяктуу, ушундай бул преследователь да. Бул жерде аял киши жертва, бул ал эркектен качканга аракет кылып атат. Уже болду деп бар жокко макул болуп атат, но жанагы инсан успокоиться эте албайт да, себеби ал эмоцияда, ал жанагы неадекватное состояние аффекта деп койт го, ал өзүнүн эмне жасап атканын билбей калат да ошол моменттечи. Бул деле мынтип изилдеп келгенде бул биздин психикабызга байланыштуу болот да, себеби бул бала кичинекей кезинде ата-энесиден мындай айтканда давление ала берип, бул уже чоңойду, ата-энесиге деле күчү жете алат, башка бирөөлөргө деле күчү жете алат да. Здесь как бы кыздар мисалы өзүбүздөн алган болсок, биз күйөөбүз менен урушканда биз күйөөбүзгө барып туруп бир нерсе деп претензия айта албайбыз да, себеби ал эркек, ал бизди бир муж менен бир салган болсо биз нары учуп кетебиз, потому что ал эркек, анын күчү көп, а биз аял, биз алсызбыз да. Биз канча тилибиз менен айтпайлы, канча биз только тилибиз менен күчүбүз жетет да, бирок биздин мындай айтканда физически күчүбүз аз болот да. И здесь как бы насилие дегенде дагы кыздар бул жерде тоже эки түргө бөлүнөт да. Мисалы эмоциональное насилие, бул бизди сөз менен мындай айтканда сөз менен жейт да, сөз менен жете турган точкаңа жеткирип ашырып берет. Бул деген жанагындай эмоциональное насилие болот да. Жана сөз менен шантаж жасап, же болбосо манипуляция жасап, бул эмоциональное насилие. А физическое насилие деген бизге мындай күч, өзүнүн күчүнү көрсөтүп, себеби ал өзүдөн алсыз адамга гана күчү жетет да. А өзүдөн алсыз адам ал ким? Ал өзүнүн аялы. Андан мисалы эркектерге анчалык күчүнө чыгара албайт. Именно көчөдөн бирөө менен урушуп келсе деле, ал бардык агрессиясын ушул аялыдан, үй бүлөсүдөн, жакындарыдан чыгарганга аракет кылат. Бул дагы мындай айтканда өзүгө мындай, андай инсандар өзүгө ишенбейт да, өзүгө ишенбейт дагы, мындай айтканда үйдө батыр, жолдо жок деп коет го. Мисалы өзүнүн макалдарга салгангачы. Вот көчөдө мисалы эч кимге бир нерсе деп айта албайт дагы, үйүнө келип туруп аялына күчүнө чыгарат. Кээ биркилер мисалы ушул преследовательдерди айтып кеткен болсок, бул жерде кээ бирки учурда вот эркек эмес, даже аялдар өзүбүз күнөөлүү болуп калабыз, кыздар тилибизден кетип калабыз, же болбосо өзүбүз кыжырына тийип алабыз, мындай айтканда бизде деле ушундай учурлар болот. Просто мындай айтканда айтып атам го, биздин болгону тилибиз менен күчүбүз жетет да. Чтобы биз аны ура албаганыбызга, биз ага күчүбүз жетпегенге, биз ага оозубуздан чыккан нерселерди мындай айтканда анын точкасына тийгизүү үчүн жаман сөздөрдү айтышыбыз мүмкүн. И ошондо гана кээ бирки эркектердин күчү жетпей калганда уже бизге кантип түшүндүрүп жеткиргенди билбестен ал келет дагы аялын топоздоп муштап уруп таштайт да, себеби ал билбейт кантип ушул аялына болду деген сыяктуу, өзүңдү бас деген сыяктуу чучугуна жеткиргенибизде, мисалы биз эркекти чучугуна жеткиргенибизде, ал ошол моментте дагы келип аялына кол көтөрүшү мүмкүн да. Бул жерде кыздар любой
малда мисалы медальдын эки тарапы болот. Бул жерде балким эркектин айыбы көбүрөөк болот, же болбосо аялдын айыбы көбүрөөк болуп калат да. Потому что уруш жөндөн жөн эле чыкпайт да. Кыздар колуңду мантип урганыңда добуш чыгат. Монтип эле ура берсең добуш чыкпайт го. Биз качан гана эки колубуз менен монтип урганда гана добуш чыгат. И поэтому как бы бул нерсе кээ бирки учурда вот есть психически больные люди. Это тоже мындай айтканда патология. Буну башыда билбейбиз, то что адам ушундай экенине. Но уже бул нерсе 1-2 жылдан кийин уже акырындык менен билине баштайт. Адам аябай агрессивный болуп баштайт, өзүнү контролдой албайт, өзүнүн сезимдерин контролдой албайт. И биз как бы ошол нерселерге дагы байкоо салышыбыз керек да. Вот адам өзүнү кандай алып жүрөт, ушул ситуацияга кандай реакция берип атат. Болбогон нерсеге эле колун көтөрө берсе, агрессиясын чыгара берсе, анда бул адам мындай айтканда психически неуравновешенный человек да. Ага бир мындай бир кичинекей тамчы деле анын точкасы бул уже бала кезинен топтолуп келгенде жана стаканыбыз толгондо уже бир тамчы суу куйсаң ал үчүн ашыкча болуп ташып кетет го. И вот адамдын психикасыга дагы ушундай болуп калат да. И здесь как бы у каждого человека это индивидуально да. Мисалы бардыгы эле бир нерсе кетпейт. Эмне себептен индивидуально кыздар? Себеби Алла Таала бизди ар бирибизди мындай айтканда индивидуально кылып жасаган. Биздин даже мына отпечатка пальцаларыбыз бири-бирибизге окшогон эмес. Даже эгиздердин кыздар, эгиз болуп төрөлгөндөрдүн дагы отпечаткалары бири-бирине окшобойт да. Ошондуктан бир метод эле бардыгына кете бербейт. Все равно ар бир семьяда бир өзүнчө бир процесс, өзүнчө бир аура, өзүнчө бир отношения бири-бириге болгон мамиле. Ошондуктан биз бул жерде бир гана эле эркектерди күнөөлөбөстөн, бир гана эле аялдарды күнөөлөбөстөн, себеби эки тарапты тең карашыбыз керек да. И үй бүлөдө бул бир адам эле аракет кылбайт, эки адам бирдей аракет кылыш керек да. Аял эле бар жокту тарта берсе, аял эле аракет кыла берсе, эркек жактан эч кандай поддержка жок болсо, анда дагы болбойт да. Же болбосо кээ бирки учурда эми эркектер көбүрөөк аракет кылган семьялар дагы бар кыздар. Ушуну дагы мойнубузга алышыбыз керек да. Ал учурда аял киши бир аз мындай айтканда наоборот болуп калат да. Себеби Алла Таала бизди жөндөн жөн эле монтип бириктирген эмес. Бизди бирөөбүз плюс болобуз, бирөөбүз минус болобуз. И мындай айтканда бири-бирибизди эмнегедир биз тандап алганбыз да. Ушул бири-бирибизден кандай бир сабак алуу үчүн. И просто бул турмуштун биз мындай айтканда сабагын билбейбиз. Ушул бири-бирибизге жасаган мамилени билбейбиз. Кимге кандай мамиле жасаганды билбейбиз, күйөөгө кандай мамиле кылганды билбейбиз. Күйөөлөрүбүз деле ушундай. Алар деле аялга кандай мамиле кылганды билбейт. Себеби алар дагы үй бүлөсүдөн көргөн нерсени, вот биз үй бүлөбүздө эмнени көрдүк, ушуну өзүбүз турмуш кургандан кийин ушул нерсени, апам ушинтет эле, атам менен отношениясы ушундай эле деген сыяктуу биз ушу көргөн нерсебизди эле анализдеп туруп жашообузга киргизип атпайбызбы? И эркектер деле ушундай да кыздар, потому что алар деле кичинекей болгон, өзүбүздүн жанагы инилерибиз, байкелерибиз, үкелерибиз, акелерибиз бар. И ушуларды деле карасак, мисалы бир туугандарыбызды караганда, аларга дагы сүйүү жеткен эмес, аларга дагы мээрим жеткен эмес, аларды дагы апаларыбыз вынужденно таштап, балким миграцияда иштегенге туура келгендер, балким ата-энебиз ажырашып кетип, чоң ата, чоң энелерибиз, тайнелерибиз баккандыр. Айтор бул нерсе мындай бир күндө эле хоп этип чыгып калбайт да кыздар. Бул бала кезибизден топтолуп келет дагы. Качан уже бала мындай айтканда өзгө ишенип, уже көргөндөн кийин жанагы наркы эфирлеримде дагы айтам, жана бала мындай айтканда пысып отуруп, эч нерсеге ага эч нерсе нельзя болуп мындай айтканда көп тыюулар салынып, кийин ал уже чоңойду, ага таякты берип койду. И ал таякты алып алып бардыгын чекеден урган сыяктуу. Вот ушундай эркектер жанагы көп тыюу салынганда, агрессиясын көп чыгара албаганда,
монтип отур, 3-кө 2-ни кошуп отур деген сыяктуу, кысып отур деп көп тыюулар салынганда, мындай инсандар уже бала кезинде топ келди дагы агрессиясына, и ушу капля уже взрыв болот да, жана бомба атылган сыяктуу. Ал өзүнү таптакыр башкай албайт да, себеби анын деле айыбы жок. Ал просто ошол моментте өзү эмне жасап атканын билбейт да. Бул нерсе көбүнчө кызганычтан болот, кыздар. Потому что жана кызганганда эмнеден кызганабыз, биз ал инсанды аябай күчтүү сүйсөк, катуу сүйсөк, ошол убакытта кызганабыз. Мындай айтканда, биз өзүбүз деле кызганабыз, эркектер деле кызганат, кээ биркилер ашыкча кызганат. Это больная тоже мындай туура эмес да, мындай айтканда, көп эле ашыкча ревновать эткен, кызганган бул деле туура эмес. Потому что бул жерде мындай айтканда аябай экинчи партнерыңды, мисалы мен аябай кызганычык болсом, күйөөм бирөөнү карап койсо деле мен кызганып, үйдө скандал жасап, бар жокту аңтарып, сен неге ушуну карадың, сен экөөңдүн бир кандай бир связиң бар да, ошондуктан карадың да деген сыяктуу мен ушундай истерика жасай берген болсом, мен өзүмдүн жолдошумду, өмүрлүк жарымды мен аны монтип туруп эле мойнудан алып эле бугуп аткан сыяктуу болом да. И здесь то же самое. Эркек дагы аялга мисалы аябай күчтүү сүйгөн болсо, анда кызгануу пайда болот да. Мындай айтканда, ал өзүнүн собственность катары принимать этет да. Бул бир гана меники, бир гана мындай айтканда, мен анын кожоюнумун деген сыяктуучу. Менин айтканымдай болот, мен айткан жака барат, мен айткандай болот деген сыяктуу. Ал анын кожоюну болуп алат да. Мындай айтканда, ал аялга бир өзүнчө бир дем алганга возможность бербейт да, каяка барса контролдоп турат. Себеби ал аябай кызганып турган болот да. Мындай эмне себептен кызганат, тем более ишенбегенден кызганат, кыздар. Вот азыр көчөгө чыкса, бул точно бирөө менен жатып алат, же как будто ушул аялы көчөгө чыкса эле, аны бирөө карап тургансып эле, көчөгө чыкса эле ушуну менен барып жатып келген сыяктуу эле ушундай кабыл ала берет да, анын башыда ушундай нерселер айлана берет да. И здесь как бы бул кызгануу дагы аябай оор нерсе да. Ошол моментте дагы вот каттык кызганган болсо, адам өзүнү контролдой албайт. Ага дагы ушундай навязчивый ойлор келе берет да, уже аялы үйдөн чыктыбы, ал все уже анын башында уже картинкалар кетип атат да, ал ушун менен кетти, ким менен жатып келди, ким менен сүйлөшүп келди деген сыяктуу анын башында ушундай картинкалар представляться эте берет да. Это тоже ненормально да, себеби ал ойлойт, все, бул мага турмушка чыктыбы, бул бир гана мага принадлежать этиш керек деген сыяктуу. И ага мындай айтканда свободно бир мындай эркиндик бербейт да. Бар жоктон контролдоп, бир жака барса чогуу барып, эч жака жөнөтпөй, мисалы кээ биркелерди карасаң, даже ата энесинин үйгө барса деле өзү алып барып, өзү алып келип, бул бир жагыдан по сунне биздин мисалы мусульман жактан алган болсок, дин жактан алсак, махрамсыз чыкпайт деп, аял чыкпайт деп, это правильно с одной стороны, но кызганыч жактан алган болсо, это совсем неправильно да. Даже ушул ата энесинин үйгө кетсе деле, ал жакта 100 жолу чалып, как будто ушул ата энесинин үйгө барса эле эски тааныштарын менен жолугушуп, айтор мындай айтканда, это все ненормально да, анын башыда ушундай картинкалар кете берет да. Анда мындай айтканда коркуу сезимдери аябай күчтүү иштеп турат да. Вот ал үйдөн чыктыбы, все, как будто ал аялыныбы, күйөөсүнүбү как будто жоготуп ала турган сыяктуу эле, анда коркуу сезимдери көбүрөөк управлять этет да. Эмне себептен? Себеби ал өзүнө ишенбей жатат да. А биз өзүбүзгө ишенбегенде биз аламга ишенбейбиз, биз эч кимге ишенбейбиз. А биз качан гана өзүбүзгө ишенгенде гана биз башкаларга дагы мындай айтканда ишенип, нормально, адекватно принимать этебиз да.